Саламатсыздарбы? Мен Муса Кидибаев атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин кыздар кеңешинин лидери Аскарбекова Айгерим. Ал эми менин жанымда турган бул эки кыз менин шакирттерим. Физикасын окуусун окуган Гүлжамал. Мен эки кыз менен быйыл буюрса 2-жыл кызмат алып барып жаткан учурум. Бул убакка чейин биз жаш журналисттер тобун түптүк, кыздар менен жаш журналисттер тобунда иштеп келсек, быйыл буюрса кыздар кеңешинин Улуттук кыздар федерациясынын аркасында эжесиңди уюмун түзүп жаткан учурубуз. Кандайсыңар кыздар? Жакшы. Сен өзүңдү тааныштырып, және биз азыркы учурда биз мектебибиздин кыздар кеңеши менен Улуттук кыздар федерациясына кошулганбыздар, билгениңердей эле. Жана ошол кыздар кеңешине силер мүчө болуп жүрөсүңөр. Анан ушул биздин кыздар кеңешинде өтүлүп жаткан тренингдер, сабактарыбыз, иш-чаралар силерге кандай жагынан пайдасын тийгизип жатат? Азыр өзүбүз ушул кыздар эжесиңди долбоорунан дагы көп нерсе үйрөндүк. Ошол боюнча дагы Кыргызстан салымыбызды кошобуз деген ойдобуз. Өзүбүз мектебибиздин дагы атын чыгарып жатабыз деп ойлойм. Мен дагы ишенем силерге, силерден мыкты кыздар чыгат. Буюрса бизден кийин дагы ушул мектебибиздин кыздар кеңешин активдүү, мыкты алып кеткен колуңардан келет деп ойлойм. Анан силер дагы кандай көйгөйлөрдү алып чыккыңар келет? Мисалы, коом арасындагы кыздардын көйгөйлөрү, мисалы, кандай көйгөйлөр чыкпай жатат деп ойлойсуңар? Биз азыр коомго салымыбызды кошуп келет жана биздин кыздардын укуктарын коргоп, теңдештик заманды алып келгибиз келет. Азыркы учурда кыздар укугу жок деп көп эле нерседен жапа чеккендер бар. Зордук зомбулук көргөндөр да өтө көп. Ошондуктан кыздардын укуктарын балдар жана кыздардын укуктары тең болуш керек деп ойлойм. Рахмат кыздар. Ал эми ошол биздин Кыргызстанда азыркы учурда зордук зомбулук көбөйүп жатат деп айтып атпайбызбы? Ошонун бирден бир себептерин айта аласыңарбы? Силердин оюңарча эмне себептен зордук зомбулук көбөйүп жатат? Азыркы учурда зордук зомбулуктун көбөйүшү көбүнчө айтылат, кызганычтын айнында айтылат, үй-бүлөнүн ортосундачы. Үй-бүлөнүн ортосунда кызганыч, ошо жөн эле уруштан дагы ушундай бир зордук зомбулукка алып келген окуялар чыгып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат кыздар, силерге ийгилик каалайм, бар болгула. Буюрса сиздер менен биргеликте биз эжесиңди долбоорун жакшы алып кетебиз деген ишеничтемин. Жана мен ушундай шакирттерим бар үчүн мен ар дайым сыймыктанам. Бар болуңуздар, чоң рахмат.